Кудайдын чакырыгы 27 декабрь. Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Көрүп жатам деген нерсе түгөнгөн жерде ишеним башталат. Биз Кудайды көзүбүз менен көрө албайбыз. Бирок бул Кудай жок дегенди билдирбейт да. Келечекти да көрө албайбыз, бирок пландарды курабыз. Биз сүйүүнү көрө албайбыз, бирок аны сезе алабыз. Биз абаны көрө албайбыз, бирок дем алабыз. Элестеткиле, силер караңгы бөлмөгө кирип, жарыкты күйгүздүңөр дейли. Жарыкты силер көрө элексиңер, бирок азыр өчүргүчтү басканда жарык күйөрүнө ишенесиңер. Жашоодо мындан ары эмне болот? Туура эле баратамбы? Эмнеге азыр ушунча кыйын болуп жатат? Деп түшүнө албай калган учурлар болот. Ушундай учурларда ишеним мындай дейт: мен көп нерсени түшүнбөй турам, бирок Кудай менен кээде шектенип кетүү болот. Бирок ошого карабай да Кудайга тапшыруу маанилүү. Көрө албай жатсаң да тапшыруу, коркуп жатсак да тапшыруу. Биз ойлогондой болбой жатса да, жооп келбей жатса да тапшыруу. Кудай бизден эч бир кемтиги жок, жеткилең ишенимди күтпөйт. Таза жана чынчыл мамилени күтөт. Кичинекей болсо да чыныгы таза ишеним жашоону өзгөртө алат. Анткени ишеним бул чечим, Кудайга таянам деген чечим. Ар бирибизде таза, тирүү, чыныгы ишеним болсо экен. Көрө албасак да, баарын көрө алган Кудайга ишенели.